Mene толтырып жүрүп калчу. Карамдар. Çaylı. Sıkıntı ne? Tüy nasıl olayım ne? Çok hoş geldiniz. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. Достор, короче, укол алдык. Баары жакшы буюрса, ооруган жок. Мына январга пландар койдук. 4:30 эртең 4:40 жолугабыз. Азыр учурда ошол декабрь айы бою ооруп келди. 65 күн болуп калды бүгүнкү эсеп менен. 65 күндөн бери ооруп келатабыз. Бүгүн жаңы укол алдык. Азыр сарайга барабыз. А пока что силер менен ошо оору боюнча айтып коеюн дедим. Мындай оору эч ким көрбөсүн. Иши кылып кандай оору болсун оорубагыла. Ооруган жаман. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left. Бүгүн уже 6 январь. Мындан 67 күн мурда мен 73 килограммга жеткем. Ушул белдин оорушу менен мен азыр 65 килограммга түштүм. Ошондо ортодо 8 килограмм роль ойногон десем болот. You're never gonna make it. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. Мынакей достор, өзүңөр көргөндөй эле рентгенге барып түшүп келгем. Ошол жактан врачтар айтты, ошо сөөк буралып калган деп. Бул сөөк буралды, бирок ошол сөөктүн кесепетинен азыр сол жамбаштын бутуна чейин түшүп жатат. Болжол түрдө ушул жер деп көрсөтүп берген. I'm not giving in, I will not let them win. I won't stop till the end, no. Ой, тетик сөттүк үз койбойн. Карап көрөйүн. Beri gel. Oldu. Güçlü etti. Tuttu. Karışın. Koy diyeyim. Bir koluna dile gücün yetti. Koluna. Cimce çağır. I just wanna be something. I don't wanna be nothing. Living all alone. Негизи учурда эле мал жайгарып жечпей атам. Эми жечип атам, нормально эле болгондо азыр үйдөн тамак болуп калыптыр, тамакка да чакырып атат. Ошон үчүн видео тартып атам. Эртерээк жайгаш керек, тамакка барыш керек. А мен тамакка баргандан кийин кайра келин келбейт да сарайга, шенкен учурда. Шашпай тамак ичкен жакшы болот дейм да. And I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No.
Былчылап тердеп кеттік қой, ё-моё. Мынчалық тердебечи кебиз. Дары бизге точно действовать етіп атат да. А то мынчалық тердебечи мен. Былчылап кеттік қой, ичимде мына. Курткамдын ичинде джемперлер бар болду. Еще эчтеке жок мына. Тердеп кеттим ошондо да. Достор, силерге да пайдалуу маалымат берип кетейин. Негизи адамдын сөөгү 1 тонна вести көтөрө алат. Бирок сөөгүктөрдүн ойноп кетишине бир аз оор жүк деле жетиштүү. Ошого байланыштуу кандай оор жүк болбосун, жеңил жүк болобу, негизги учурда бел менен көтөрбөш керек. Анткени белдин сөөгүктөрү жылып кетиши ыктымал. Негизги күчтү бул бутка салыш керек. Алдың менен көтөрөсүңбү же артың менен көтөрөсүңбү, главный оор жүктү көтөрүп жаткан учурда бул омуртка сөөгүктөргө күч келтирбеш керек. Ошентип белди түз алып бут менен көтөрсө, ошондо эч кандай ооруга, сөөгүктүн жылышына дуушар болосуң деген ойдон алысмын. Бул видеода мен эмнени айткым келди? Бул видеода уже, короче, белди сакташ керек, достор, белиңер. Эми негизи эле любой жериңди сакташ керек. Бөөрүң болобу, белиң болобу, ашказаның болобу, жүрөгүң болобу, органдарың болобу, алты саның болобу, барекет болсо деле сакташ керек. Анткени ушурда любой нерсең керек да. Тырмагың эле жок болсунчу. Тырмагың эле жок болсунчу, кыйналасың. Денсаулыкта болот, достор. Бул видеода атайын бел боюнча сүйлөшөйүн дедим, силерге бел боюнча айтып берейин дедим. Мына грыжа болуп калдымбы, билбейм да, белгисиз да эмне болуп атканычы. Бирок аракет кылып атам да, туурабы? Укол кылып атам, растяжка кылып атам, турниктер тартынып атам, силер билбейсиңер да. Ал сарайдан канча жерге турник жасап, кайерне тартынып атканын билбейсиңер да. Мисалы, көрсөтпөйм да менчи. Көрсөтсөм деле болот, айырмасы жок. Болгондо ошо оор нерсе көтөрүп атканда постоянно белге салып ала да, ошол менин советим. Бул видеодо эң главный советим бул оор нерсе көтөрүп атканда туура көтөрүлө, туура. Элмер айтып атат. Оор нерсе көтөрбөгүлө депчи. Оор нерсе эми тренировкада деле көтөрөсүң, мисалы, массовый тренировка, масса берип атсаң көтөрүшүң керек болуп калат да. Бирок ошондой учурларда, достор, туура көтөргөнгө үйрөнүш керек. Оор көтөрөр, бирок туура көтөргөнгө үйрөнүш керек. Силер менен Аблаев Тагай болду. Көрүшкөнчө дагы. Yeah, when you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is cloud and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth.